Ошол Раби энебиз ушундай улуу олия зат болгон. Бул энебиздин жүрөгүндө бир сүйүү болгон экен. Өмүр бою турмушка чыкпай, дин үчүн кызмат кыламын деп өткөн энебиздин жүрөгүндө бир сүйүү болгон. Бул Аллахка гана сүйүү болгон. Рабиятул Адавия деген энебиз ошол кандай бир оору адам келип, мен ушул жерим ооруп атат эле деп арызданса, ошол жерин кармап туруп Кудай Таалага дуа кылса, жакшы болуп кетчү экен. Энебиз эки эле нерсени көтөрүп жүрчү экен. Биринчиси жай намазы, экинчиси кепил. Башка эч нерсеси жок болчу. Бир күнү үйүнө ууру кирип калыптыр. Ууру кирип, карап үйүндө эч нерсе таппай, кайра чыгып кетип атканда Раби энебиз уктап аткан жеринен ойгонуп, "Токто" деген экен. Жанагы ууру чочуп, эми тиги сүрдүү аял болгон да. Токтоп туруп, "Бир нерсе алып чыкпайсыңбы?" деген экен. Дегенде жана ууру айткан экен, "Үйүңдө эч нерсе жок экен, голку мен эмне алып чыкмак элем?" Десе, анда 2 рекет намаз окуп чыккан жок дегенде деген. 2 рекет намаз окуп чыкканчы дейт. Жанагы ууру ошол жерде 2 рекет намаз окуйм деп көз жаш төгүп турбай калган экен. Тобо кылып. Карасаңыздар,